Ал эми мына ушул 2017 дагы Казакстандын Эрке Эсмахан деген ырчысы Кайда деген ыры менен хит болду. Көрүүлөрү боюнча дагы, дейле башка жагынан дагы көпчүлүк көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ыр болду десек болот. Аны менен катар бул ыр Казакстанда эле хит болуп калган жок. Кыргызстанда дагы өзүбүздүн кыргыз кызы мына ушул Кайданы кыргызчага которуп чыкты да кайра Кыргызстанда хит болду да. Биздин патриотторго, биздин кыргыз элине кыргызча ырдап туруп ошол ырды деле жаңылантып ырдап туруп, бирок дагы деле хиттин улантты. Биздин коногубуз анда келиңиздер ошол менен биргеликте маек кылалы. Гүлназ Чыныбек кызы бизде конокто. Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Рахмат. Хит болуш үчүн эмне кылыш керек? Үйрөнүп алалычы бизде. Хит болуш үчүн мындай рецептин билбейм, такты рецептин. Бул биринчиден жана улуумундагы ушул жаатта эмгектенип жүргөн эже агайларыбыз айтып калат, бул пешенеден да болуш керек да. Анткени бардык ырчы бир ырды жаратаарда аябай аракет кылат да, хит болсо экен деп тиленесиң, аракет кыласың. Анан же болуп кетет, же болбой калат да. Анан мындай так жообун билбейм деле. Бирок жүрөгүң менен аракет кылышың керек, ар бир жасаганыңа мындай детально деп коет го. Ошондой аракет кылсаң болушу мүмкүн. Мисалы биз көпчүлүк ырчыларды, биз ошо темабыз бүгүн хит болгондуктан айтып эле келе жатабыз. Көпчүлүк ырчылар буга чейин ырдап жүрүптүр, бирок бир ыры хит болот. А эми сиздики ошол эле чыкканда эле хит болуп кетти да. Вот ошол нерсе бир гана бизди эмес, бүткүл телекөрүүчүлөр жана ырчыларды дагы мындай кулак төшөп калса керек азыр. Угалычы деп. Ооба. Идея кандай болду эле? Ким сизге сунуштады? Өзүңүз сойлондуңузбу же бирөө айттыбы сизге, кандай болду? Мага өзүм сунуштадым. Анткени деген биринчи чыкканда эле ошо жаңы чыккан болчу ал кезде. Мен өзү Казакстанда жүргөм. Ошол убакта, э? Ооба, ошол убакта акыркы 4-5 жыл ичинде Казакстанда болчумун. Анан жаңы эле чыкты, ал жактагы мындай тойлордо, жакшылыктарда ырдап жүрчүмүн. Анан жаңы чыккан казакча ырларды укчубуз да, ошол жакта ырдагандар арабчанан. Ошолор көрсөтүп калышты, бир сонун ыр чыкты деп. 1-2 жума болду эле ошол кезде. Анан угуп эле жакты, анан ырдап көрсөм жакшынагыр. Анан дароо идея келди, кыргызчаны шаарлардын аттарын коюп өзүмчө оюм менен ырдап көрсөм жакшы болгудай деп. Ошентип ырдап чыккансыз. Ал эми азыркы учурда YouTube дагы өзүнчө бир хит кылууга жардам берген тармак да. YouTube'да канча көрүүгө ээ болду? YouTube'да бүгүнкү күндө 1,5 миллион көрүлүм. 1,5 миллионго жетти. Ооба. Демек сиздин ырдап чыкканыңыз көпчүлүк биздин замандаштарга, көпчүлүк ыр ишкыбоздар, ыр сүйүүчүлөрүнө жагып көрүүлөрдү алып атат. Бул 1 жылга жетпестен эле, э? Жок, бул 2 айга деле жетти. 1 ай, 20 күндө ушундай вакытта болду. Мындай бир ошо шоу дүйнөдөгү. Мен өзүм точно билбейт болчумун, бирок айтылганга караганда рекорд болуп турмун деп мактанып коем. Хит болуп турмун дебейсиз? Ооба. Сиздин Instagram баракчаңызда Гүлназ Чыныбек кызы Кыргызстан жана Казакстан деп жазылып турат. Сиз бул ырды ырдагандан кийин демек казак элине дагы барып ушундай ырдап каласызбы же кандай болот? Негизи менин чыгармачылыгым Казакстанда башталган деп койсом да болот да. Себеби дегенде ошо акыркы жылдары ал жакта ырдап жүрчүмүн, бирок клип жок болчу. Анан Кыргызстанга ушул ыр менен келип, анан ошол боюнча анан Кыргызстан, Казакстан болуп калдым да. Мен ойлойм баягы Эрке Эсмаханга чалып тойго чакыралы дедик эле десе, бошой калса, Гүлназ Чыныбек кызына чалсаңар, ал келип кыргызчасын ырдап берет дейт окшойт да. Ал жактагы кыргызстандык көбүнчө жерлештерибиз чалып калышат. Мындай болобу, мындай казак эли чакырып сизди кыргызча ырдатканы? Ооба, болот. Ооба, атайын Кыргызстандан келди деп кыргызча сүйлө деп тамадалар дагычы. Кыргызча сүйлөп анан ырдасаң деп. Ошондой учурлар да. Жакшы. Деги эле Гүлназ Чыныбек кызы дегенде мына ушул Кайданы элестетип жүрөбүз, ошол хит болуп атат, мебизде дагы деле кошуп ырдап атабыз дегендей, башка ырлар жаралып атабы? Ооба, буюрса жакшы жаңылык жакынкы күндөрү, мына жаз айына мезгилине пландап атабыз. Ушул Кайда деген азыр кайсыл жерге барасаң эмне болду, анан таптыңбы, издеген чыктыбы деп эле сурай беришет да. Анан ошого бир аз жооп сымал кылып, таптым дегендей кылып, таптым дебейт, бирок азырынча айтпай турайын толук. Бирок ушул Кайда деген тарых деп коелу, история деп коет го, уланат да, экинчи чыгармада буюрса, ооба. Клип дагы экинчи сериясы болот, буюрса.
Аталышы. Айта бериңиз өзү. Аталышы мына деген болот. Мына силерге таптым деген сыяктуу. Анан сизде азыр келиңизме, телегөрүүчүлөр дагы күтүп алгандар ырдат алычы. Жакшы ырдан. Балким мынаны ырдайбызбы? Жок, мына. Аны ырдап айтыңыз. Сюрприз болуп турсун азыр. Макул анда. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Бир элдик чыгармалардан макул. Чогурдайбыз. Макул. Жашыл гүлдөй жайнаган айылды сонун түрлөнткөн ак жибектей буралып балапандай тең өскөн басканын сонун маралдай биздин Алатонун ай кыздар ай ой кыздар ай деген экен да. Басканы сонун маралдай биздин Алатонун кыздары ай деп, мына Алатонун дагы бир периси биздин студиябызда конокко келип, майык уруп аткан келбези. Ырыңыз өтө сонун дейт, сиз да сулуусуз дептир. Рахмат. WhatsApp'тан келген сизге билдирүүлөр. Билдирүүлөр. Анан буга чейинки дагы билдирүү үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз деп билдирүү жөнөтүптүр. Айтабызбы же сыр кылабызбы? Үй бүлөдө 6-1 тууганмын. 6-1 тууган 4-сүмүн. Атам, апам кыргыз тили адабиятчы мугалимдер. 30 жылдан ашып калышты, ошо эл үчүн кызмат кылып жүргөндөрүнө 5 кыз, 1 уулубуз. Жакшы. Салам кыргыз элим, ырчылар ыр экен деп ырдагандан уялгыла, өзүңөр изденсеңер болбойбу деген билдирүү келиптир. Чоң рахмат. Негизи ушундай сын пикир, сунуштар айтылып турбаса алдыга жүрүү болбойт. Албетте изденебиз, аракет кылабыз, келечек алдыда дегендей. Жакында мына деген ыр чыгат, ошондо көргүлө деп. Ал баягы казак элинин эмес, өзүңүздүн чыгарган. Аранжировкасы, анан жаздырууну Казакстандан барып жаздырып келдик. Мурда жаздырылган. Өзүңүздүн элиңиз болот, Буюрса өзүбүздүкү болот. Балким ал ырдагандан кийин сизден кайра Эрке Эсмейхан казакчасын ала ырдайын деп сурап калышы мүмкүн. Келем мындай кылалы деп. Мен да улантайын деп. Ал эми мына ушул ырды баягы өзүңүз элестетип атасыз да, мындай болот, тигиндей болот деп. Ал дагы бир хитке айланышы мүмкүнбү? Мындай туюп сезип атасызбы бир аз? Жүрөгүңүз менен сезип атасызбы? Ооба. Буюрса. Эми кайда таркап кетпеди? Кайдан экинчиси чыгыптыр, кайдан экинчиси болуп буланыптыр деп анан клиптин дагы сценарийинде буюрса ошол окуяны улайбыз да. Буюрса, алдын ала айтпай турайын, бирок буюрса болгон күч аракетти жумшап атабыз. Ошол дагы элге сиңип таркап кетүүсүнө кызыктуу болсун деп. Эң сонун талантыңыз ташкындай берсин деген билдирүүлөр келиптир. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде суроо берүүнү каалап турган болсоңуз, түз байланышка да чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу кийинки билдирүүнү окусаңыз алмазшер. Гүлназ эже жакшынакай чачыңызды неге жыйнап алдыңыз? Чачыңызды жазып жүрсөңүз сонун жарашат экен дейт. Рахмат чоң. Эми бүгүн мындай классикалык кийингенге ылайыктуу деп жыйнап алдым. Улуттуу болуп барайын деппи? Жакшы. Ал эми мисалы азыр элдик ырларды ырдабадыңызбы? Анан мурдагы ремейк ырларды, мисалы ошо элдик ырларды же мурдагы ретро ырларды кайрадан жаңылатып ырдоо дагы азыр кыргыз эстрадасына модага айлангандай да. Балким сиз дагы ушундай ырларды кайрадан ырдайын деген пландар жокпу? Негизи мага да аябай жагат. Жана өзүбүздүн жана ар бир элдин тарыхы өзүнө жагат го. Ушундай ырларды укканда мурунку кинолор элестелип, биз каяктан келгенбиз, улуттук кийимдерибиз элестелет да. Ошондой клип тарткым келет, ушундай ырдагым келет, бирок азыр эмес. Азыр андай ырдаш үчүн менин жеке оюм боюнча бир аз биринчи жаңы чыгармалар чыгарып, элге эмгек кылыш керек, менет кылышым керек, андан кийин деген план бар, Кудай буйрса. Анан сиз ушул кайданы кыргызча ырдап чыкканда эң сизге жаккан жана жакпаган кандай пикирлер болду? Жаккан пикирлер эң биринчи мен негизи бунун аудио форматын эле даярдап анан бир сайтка тапшырып койгом да. Анан ошол жак тартып элек деле. Жок, клей тартып элек болчу. Анан ал жактан YouTube сайттар өздөрү алып, анан таркап кетиптир да. Анан ошол жактан көрүлүм, анан комментарийлер менин эч ким тааныбайт болчу ал кезде бул жакта. Анан тааныгандар арасында бар экен, бирок ошолордун жазгандары жакта да. Үнү жакшы экен. Анан сонун ырдаптыр деген. Демек сиз мына сыр ачыла баштады экен. Карасаңыз, биринчи ача албай атканбыз, бирок хит жаратыш үчүн биринчи клипти жаратканга чейин аудиосун
интернетке киргизиш керек. Анан сын пикирлерди угуш керек. Эгерде жакшы экен, сонун экен, үнүңүз жакшы экен, сонун деп айтышса, андан кийин клип тартыш керек. Эгерде жок десе, да айтып алдым ба? Жок десе, анда клип тартпай эле коюш керек. Жакшы. Болбой эле биз туруп алганга аракет кылдык, Жогоруда ошол ырыңыздан бир куплет ырдап бериңизчи деген билдирүү келди. Ошондон бир куплет чогуу ырдайлы, анан башташалы, Жок ырдайбыз. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим мен сени гана. Эй, айыл менен кала, галактикада да издетпей табылып калсаң гана. Сен жоксуң, жоксуң, таба албадым сени. Сен жоксуң, жоксуң, издебейсиң мени. Сен жоксуң, жоксуң, бар болсоң кайдасың? Сен кимсиң, жүрөсүң кайда? Бишкек чүйдө жок, Ош Баткенде жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок, Жалал Абадда жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Нарында да жок, Таласта да жок. Сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Мына баягы жандуу үн менен угуш дагы өзгөчө рахат тартылады. Нарын менен Талас ырда жок болчу негизи. Ооба. Жазышкан го, эмнеге Аябай кошподуң деп. жазышканда. Эмнеге жок Талас? Өзү болгонун кыргызстан жети эле область болсо, баарын айтып, эмнеге Талас менен нарын айтпагансың деп аябай капа болгон. Ошо көрүүчүлөр үчүн. Эң сонун сизге ыраазычылык, эң сонун болду. Мына деген ыр болсо дагы хит болсун. Андан кийин дагы сериал улуулансын. Деги эле кыргыз эли суу саптырган сиздин ырларыңызды күтүп турган кыргыз эли кубанып эле угуп калсын. Айтканыңыздар келсин. Ыраазычылык сизге. Рахмат сиздерге дагы. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, деги эле хит деген теманы сүйлөшүп атабыз. Дагы да болсо кызыктар алды да. Ооба, бизден эч кайда алыстабаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзгөчө хиттер тууралуу дагы бир маалыматтарды бергенге аракет жасайбыз. Дагы сиздерге жакшы маанай тартуулайбыз. Ал эми азыр музыка. Ооба.